Аутизм синдрому бул оору эмес, инсандын өнүгүүсүнүн бузулуусу болуп саналат. Мындай илдетке кабылган балдарды дарылоо мүмкүнчүлүгү жок. Болгону аларга көмөк көрсөтүп, айрым нерселерди үйрөтүүгө болот. Дарыгерлердин айтымында бүгүнкү күндө аталган синдромдун белгилери менин наристемде сезилүүдө деп көпчүлүк ата-энелер аларга кайрылып жаткан кези. Бирок адистер келген адамдардын балдарында аутизм симптомдору жок экенин, болгону өнүгүүсү кечеңдеп жатканын байкап жатышканын белгиледи. Бизге 4 жашка чейин, 5 жашка чейинки ушул жүрүм турумунда бузулуусу бар. Азыр мода болуп аткан аутизм деген. Менин балам аутизм экен деп келгендер көп болуп атат. Бирок ошол балдардын көбү бул аутистикалык бузулуусу бар эмес. Кээ бирөөндө кандайдыр бир педагогикалык дефект деп коебуз го биз. Үй бүлөдө деле көңүл бурбай эле, такай телефонду карматып коюп, же болбосо көбүнчө бизде азыр мигранттын балдары аябай көп келип атат. Эми бул кандай десем, бул да өзүнчө бир көйгөй болуш керек. Анткени көп мындай сураштырып келгенде ошол бала телефон менен ата-энеси жумушка кетет, телефон менен калат. Же болбосо атасы апасы кезектешип карашат, түнү менен иштеген апа күндүзү кечке бала телефон менен өзү жалгыз калып атат. Бул ошол баланын коомго кошуудагы бузулуусу бар бала. Дарыгер белгилегендей эле наристелер уюлдук телефонго канчалык үйрөнүп калса, мына ошончолук алардын сүйлөө, басуу, кабыл алуу сыяктуу жөндөмдүүлүктөрү жакшы өрчүбөй калат. Ошондуктан балага өз учурунда кам көрүү абзел. Аны менен ойноп, жооп бере албаса да сүйлөп, сөздөрдү кайталоого үйрөтүү зарыл. Биз 1 айдан баштап, төрөлгөндөн баштап эле баланын эркелетүү жолдорун билесиз да, Ар бир эне балага мисалы үчүн өзүнүн жакшы сөздөрүн айтат. Бала 1 жарым айдан баштап мындай гуление менен, үн чыгаруу менен энеге жооп бере баштайт. 5 ай, 6 айдан баштап эне менен баланын түздөн түз көз карашы болот. Бул эмоциялык байланыштар. Эми бала менен күкүк оюнун ойноңуз. Балага мүмкүн болушунча мээримиңизди төккөнгө аракет кылыңыз деген ушундай бир акыл насааттарыбызды айтып атабыз. Анткени бала менен жанагы бир эле балага тамак ашты жедирип, же болбосо баланын керектөөсүн берип койгон бул баланын жанагы өзүнүн психикасынын өсүүнүнө жардам бере албай калат да. Мындан сыркары уюлдук телефондор наристелердин калыптан элек нерв системаларына катуу таасир берип, агрессивдүү абалга алып баруусу мүмкүн. Мындай учурда балдар тез кыжырданып, өжөрлөнүп, түрдүү иш-аракеттерди жасашат. Бул нерселердин алдын алуу үчүн адистер балдар менен ата-энелердин байланышын жакшыртуу керек экендигин белгилешет. Биринчи кезекте биз ошол жанагы упущенный учурлар деп коебуз го, жанагы калып калган, көз жазында калып калган учурларды. Бала менен ата-эненин жакындарынын байланышын күчөтүшүбүз керек. Кайтарым байланыш болуш керек. Балага сөзсүз түрдө, бирок өтө оор болот. Анткени 6 айлык балага күкүк оюнду үйрөтүш жеңилирээк 6 жаштагы карагандачы. 6 жаштагы балага биз 6 айлык баланыкын өтө оорчулук менен, ошон үчүн аябай убакыт мындай чозулуп кетет да. Аны кайрадан оң жолго салыш керек. Ушул жүрүм турумга, эмоциялык байланыштарды күчөтүүгө, мындай мамиле жасаганга, коомго бала менен, достору менен ойногонго жок эле дегенде. Же болбосо бир эле тракторду, тракторду туура ойногонго үйрөтүш керек. Ушулардын баарын или курчакты туура ойлонуш керек. А телефон бул, допустим, биз айтабыз, телефон бул байланыш үчүн берилип атат. Байланышка үйрөтүңүз көбүрөөк. Буну телефонду мисалы үчүн чоң адамдар акча табыш үчүн иштетишет. А жаш бала бул байланыш атам, энем деп сүйлөгөнгө үйрөнүш керек деп. Келечеги ээлери болгон балдарды тарбиялоодо этият мамиле кылуу абзел. Анткени бүгүн балдар үчүн жасалып жаткан ар бир нерсе эртең алардын ким болуусун чечүүчү маселе экендигин адистер эскертишет. Акмарал Маликова, Самат Сайдаматулуу, Ар Отан көрсөтүүсү.